Ысык көл десе эле дароо Чолпон ата же Боз тери ойго келет. Бирок андан анча алыс эмес жайгашкан Каракол шаары 1 жыл бою туристтерди тосуп алууга даяр. Салам достор, Азаттык плюс командасы Каракол шаарына келди. Алдыдагы жарым саатта сиздерге саякатчыларга түзүлгөн шарт менен жана ошондой эле эң кызык жерлерди көрсөтөбүз. Бизден алыстабагыла. Токо. Эс алуу сезон ачылышы менен. Сени да куттуктайт. Муну бизге жеп көрсөңүз, силерге бекер эле. Эң негизгиси ошол жерге биз баардыгыбыз жөө барабыз. Каракол Тескел атоонун боорунда деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Шаар 1869-жылы 1-июлда төптөлүп, жанынан аккан суунун атынан Каракол деп аталып калган. Кала генералдык план боюнча түз курдуу салынган жана көптөгөн жашыл бакчалардан турат. Өз учурунда шаардын мыйзамына ылайык ар бир курулган үйдүн алды артында гүл бакча болуусу зарыл болчу. Бул Каракол шаарынын тарыхын чагылдырган эң эски көчөлөрдүн бири. Мындагы имараттар аты гүл менен басып бараткан жолдо атайын таштар менен төшөлүп 19-кылымда салынган экен. Мындан бир 10-20 метр ары басканда эле азыркы заманбап жолдор, азыркы Караколго түшүп болосуң. Бирок мына ушул шаардын бөлүгүн мэрия атагы атайын имараттарды дагы, көчөнү дагы өзгөртпөй тарыхый эстелик катары сактап калган. Борбор Азиянын башка шаарларына салыштырмалуу Караколдо үйлөр башкача типте курулган. 1887-жылга чейин топурак үйлөр басымдуу болсо, кийин жыгач тамдардын саны өсүп, алар кооздугу менен өзгөчөлөнүп турган. Мына ушул чиркөө дагы 19-кылымда салынган имараттардын бирине кирет. Кызматкерлердин айтымында, ал 1896-жылы салынып, ошондон бери оңдоп түзөө иштери болгон эмес. Бул тапта азыр сыйынгандан сырткары дагы атайын мектеп дагы уюштурулуп, билим беришет балдарга. Свято-Троицкая православдык чиркөөсүнүн тагдыры татаал болгон. Алгач чиркөө ошол учурдагы башка имараттарда эле топурактан курулат. Бирок 1 жылдан кийин катуу жер титирөөдөн улам дубалдары күйүлүп калат. 1987-жылы алматылык архитектордун проектисинин негизинде 2 жыл аралыгында толугу менен жыгачтан салынып бүтөт. Бир учурда имарат спорт мектеби, тарыхый музей да катары иштеген. Кар тарыхтын бир үзүмүн камтыган бул үйлөр менен имараттар азыр шаардын сыймыгы. Жыл сайын аны көрүүгө келген туристтердин аягы үзүлбөйт. Бул мечит 1904-жылы башталып, 1907-жылы бүткөн. Дунган улутундагы Мааютон аттуу адам мечитти салдырыш үчүн Пекинден белгилүү архитектор жана 20дай колунан көөрү төгүлгөн уста алып келген. Чеберчилик менен салынгандыктан бир дагы мык колдонулган эмес. Совет бийлигинде бул мечит айрым жылдары кампа катары дагы пайдаланылган экен. Бул мечит тарыхый музей катары дагы катталган. Андыктан мечитке туристтер дагы кызыгып келишет. Казакстан, Россия. İçine girip görüşüyor. Yok, girip Sırttan da görüşüyor. Ya, sırttan görüşüyor. Ben desmişim içekte bir yakta şey, ilde bile gün usul vakit, gün taratı var, bize kaydan bilir. Ne napisler. Onun ayaldan bayağı inmesi gerek ko. Bak şeyim bir yazı kayıt geçiyor. Ayalдар келгенде болбойт. Yok. Вообще ayalдар ödür, etlerin içi de mужчин, не для женщин. Bu da сейчас Кудай берсе, новый мечеть построилось, брат. Görüyor musun? Учурда бул мечитте тарыхый музей катары гана иштетип, ал эми мусулмандардын зыяратын жаңы курулуп жаткан мечитке көчүрүүнү сунуштагандар бар. Бул болсо Каракол шаарындагы жаңы курулуп жаткан мечит экен. Бул мечит дагы көлөмүн алсак Кыргызстандагы эң чоң мечиттердин бири болуп калат окшойт. Азырынча ишке кире элек экен, жакын арада ачылат деп жазылып турат. Мурда өндүрүшкө бай Каракол азыр курорттук шаарга айланды. Жайдыргычтыр, туристтер, альпинисттер үзүлбөйт. Мындан улам чакан шаарда барган сайын конок үй, мейманкана жана хостелдердин саны көбөйүүдө.
Улуттук оймо чийими менен кооздолуп кас катарынан тизилген боз үйлөр жайлоодо эмес, кадимки үйдүн короосуна жайгашкан. Бул заманбап боз үйлөр жыл бою конокто сууга ылайыкташканы менен уникалдуу десек болот. Кыскасы, биздин топ Happy Nomads Village бактылуу көчмөндөр айылында конокто. Ошондо бул биздин кыргыз боз үйлөр, кадимкидей эле Тоң районунда Кызыл Туу деген айылда жашашат. Ошолордон алганбыз, сатып алганбыз. Анан бул пол өзү жылуу полу менен ошондо биз деген кыш учурунда дагы ылайыкташтырганбыз да. Кышында дагы атайын келгендер бар. Жана жылуу болот. Январь айында жаңы жылтоозу ушул жерде жашагандар толтура. Алар ошо жылуу полу болот, анан бир жылыткычта коюп коебуз. Ошо менен жыпжылуу бойдон турат. Анан үстү дагы мындай жабылган, кар жанынан сактайт, күндөн сактайт. Анча-мунча чаңдан да сактап турат үстү. Ошон үчүн баягы жаап койгонбуз да. Анан калганы болсо дагы эмне, бул жерде электричествосы бар, ошо жылуу пал свети бар, лампочкалери бар, интернет, Wi-Fi иштейт территорияда. Негизгиси ошол, анан тиги бардыгын заманбап кылып, тиги төшөктөрүн дагы жасап койгонбуз. Жерге жатышпайт экен да туристтер. Мындай кылыпчы. Анан акча эшептери менен кадимкидей баягы тиги чет өлкөлүк немелер сыяктуу эле ошондой кылып тозобуз. Жерге деле, эгерде көбүрөөк киши болсо жерге деле салып беребиз. Комплекстин негиздөөчүсү Тынчтык 29 жашта. Ал чет өлкөдө билим алган соң кичи мекенине кайтып келип, ишкерлик баштаган. Жатакчайда бардык шарттар түзүлгөн. Андан тышкары бул жерде улуттук тамак аштын даамын татып, кечкисин комуз күйсүн, фольклордук кырларды угууга болот. Кыскасы, конок үй толугу менен кыргыз жытанып турат. Тынчтыктын айтымында дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер кыргыздын көчмө маданияты жана улуттук этнографиясы менен таанышууга антызар. Кыргыз үй бүлө менен жашайын. Мисалы, келет бизге бир ай бою былтыр жашаганда бир туристибиз бар болчу. Ошол биз менен жашап, биз менен чай ичет, эртең менен турат, ошол менен кечки тамак ичет, ошентип биз менен чогуу жүрдү да. Ал ошол кызыктуу болду да канча. Акыркы 5 жылда абдан көбөйдү да туристтер. Туристтердин агымы көбөйдү. Караколдун атагы алыска кетти. Жана китептерине баарына жазылды. Ошондо азыр жана TripAdvisor деген сайт бар. Эң дүйнөдөгү ошол чоң жанагы туристтер ошол сайтты карап алып, анан ошол жердеги комментарийлерди окуп алып анан келишет да. Ошол жакта азыр Каракол Бишкектен кийин экинчи орунда турат Кыргызстан боюнча. Караколдун эли жаңы эле үйрөнүп атат туристтерди кантип кабыл алуу боюнча. Азыр мына англисче сүйлөгөн конок үй ээлери көбөйдү. Мурда мындайлар баягы санап эле койсо болчу. Азыр болсо баары англис тилин үйрөнүп атат, интернет сайттарды жасаганды, ошондой маркетингди үйрөнүп атышат. Ошентип кантип мейманканаларды тосуш керек, ошолордун баарын үйрөнүп, тренингдер өтүп атат азыр могу дестинация Каракол боюнча. Өткөндө Франциядан бери, Шампань шаарынан бери келип тренер окутуп кетти бизди. Короодо коноктор өзгөчө жактырган тапчан, дастуркан үстүндө кыям, май, колго жабылган токоч. Үй кожойкеси Алтынай туристтер сүйүп жеген тамактарды мынтип тизмектеди. Туристтер келгенде киши алабыз. Азыр алып баштадык. Башында өзүбүз жасачык. Анда деген бир 15-20га чейин кишилер келчү да. Анан азыркы учурда бир 30дан ашып калды. Групповой кишилер. Анан кийин алар келгенде уже жетишпей калат экенбиз. Анан киши алып баштадык. Көбүнчө дымдама мындай менен да, жашыл чай менен. Анан кээ бирлер 5 бармак жейбиз дейт. Болгон ошо майлуу эмес, жакшы жасагыла деп айтат. Камырды колго жасап ошентип беребиз. Анан курдак. Долбоорго жумшалган баштапкы капитал 50 000 АКШ долларын түзөт. Бирок андан бери комплекс кеңейип, кошумча каражат сарпталган. Үй бүлө жумшалган каражатты 5 жыл ичинде толугу менен актарына ишенет. Бул иштин киреше алып келерине алгач эч ким деле ишенген эмес эле. Эс алуучуларды каарманыбыз социалдык тармактар же атайын туристтер үчүн түзүлгөн интернет сайттардан издейт. Анда англис тилинде маалымат жайгаштырып, эс алуу шарты, жол жобосун түшүндүрүп турат. Ушул күнгө чейин 30дан ашык өлкөдөн келген туристтер конок үйүндө эс алган. Бир жакка
кетип калсам, мисалы Бишкекте болуп калам, ошондой учурларда өздөрү эле үй бүлөм өзү эле тозуп эле, конокторду өздөрү эле жайгарып коюшат да. Ошон үчүн ошо менин азыркы негизги милдетим турист алып келүү, ал эми аны тозуп алардын баарын кетирүү үчүн алтынай апам, атам ошолор эле өздөрү эле кирип коюшат. Чынында шаар эс алуучуларга ыңгайлуу жерде жайгашкан. Тоого же курортко жана көл жээгине жетүү үчүн 20 мүнөттөй эле убакыт кетет. Бир апта мурда Караколдо көл сезонунун ачылыш аземи болгон. Учурда жээкте эс алуучулар көбөйгөнүн байкадык. Ошентсе да көл жээгинде көйгөйлөр жок эмес. Даараткананын жээктен алыстыгына, кийим алмаштырган жерден кезек күткөндөрдүн көптүгүнө күбө болдук. Таштанды таштай турган челек таппай аны өзүбүз менен шаарга алып жөнөдүк. Баса Каракол туризмдин экстремалдык түрлөрү менен кызык экенин андык. Мындай пикирин туристтер да билдиришти. Менин эс алуучулардын маанайы жакшы, бирок менин оюмча Караколдун эң негизги дарамети көлдө эмес, анын тоолорунда. Шаарда жөө басканга жана лыжа тебүү үчүн шарттар бар. Арсланбапка, Соңкөлгө барып келдик. Кыргызстан өтө кооз өлкө экен. Бул менин биринчи жолку келишим. Жаратылышы абдан таң калтырды. Теске алатууну бойлой кандай гана турист болбосун экстремалдуу эс алууга болгон таңсыктыгын канааттандыра алат. Негизинен альпинизм, рафтинг, аскага чыгуу, трекинг же велотуризм туристтерди өзгөчө кызыктырат. Маселен, трекинг жана экотуризмди сүйүүчүлөрдүн агымы дембедем каптайт. Нече чакырым алыстаганда эле мына ушундай кооз, керемет пейзажга күбө болосуң. Мисалы, шаардан 60 чакырым алыста жайгашкан Жыргалан капчыгайы барган сайын туристтердин кызыгуусун артып келет. Бул жерде да бир топ кызыктуу жерлер бар. Биз бирок алардын айрымдарын сиздерге көрсөтөбүз. Ошондуктан биздин топ экиге бөлүндү. Айгеримдер Шаркатмага барып тартышат, ал эми мен болсо Ала көлгө сапар тартам. Эң негизгиси ошол жерге биз баардыгыбыз жөө барабыз. Ушул эки жай тең ушул жергиликтүү тур фирмаларынын айтымында жаңыдан ачылып, туристтерди тартып аракетин көрүп жатыптыр. Азыр кандай болот ал жерлер? Сиздер менен чогуу көрөлү. Бизден алыстабагыла. Биздин топ туризмдин классикасы саналган жөө туризмди тандап алдык. Алдыда бизди тоо ашуулар, капчыгайлар, тоо көлдөрү, буракандаган суулар күтөт. Бирок ага чейин жол тандабасы менен Шаркатмага болушунча жакын жетип алалы. Мынакей, машинабыз бизди ушул жерге чейин алып келди. Эми мындан ары байкелердин айтымында биз дагы жөө бир саат, 1,5 сааттай басышыбыз керек экен. Себеп дегенде бул жакта унаа жүрбөй. Мен сыяктуу шаарда өскөн туристтер болсо анда бир 2-3 сааттай эле басышат окшойт. Айтмакчы, трекингдин ар кандай түрлөрү бар. Жөө, атчан же велотур. Менде ат жок болгондуктан жөө басууга туура келет. Алянабыздан атайын даярдалган жол же боз үй, конок үйлөрүн кездештирбедик. Мында жашаган жергиликтүү тургундар туристтерди тосууга эми гана камданып жаткандай. Жол деле жок биякачы. Ушул өзүбүз деле жасап койсок деле болот да ушул туристтерге. Келип эс алып кетсе, боякта Шаркатманын жанына мисалы үчүн боз үй тигип койсо болот. Кымыз эметсе туристтер деле келип турат. Тулпар ташка деле боз үй койсо болот. Биз билбептирбиз ушул туризм келип кетишчи. Мына ушу Эмилова келгенден кийин чогулушта көп эле айтылып атат. Үйлөрүңөрү жасагыла, ремонт кылгыла. Туристтер көп эле болот, наплыв көп болот. Былтыр деле бул фестивалда кыштын ачылышында келишти. Эмилованын эмесине батпай калышты. Үйүнө. Анан элдер алып кетишти үйүнө. Эртең мененкисин тамагын беришет, түшкү кечкисин тиген мектепте ичип атышты тамак. Обед бүт ошакта болот.
Негизи тректин узактыгы 10-12 күнгө чейин жетет. Туристтер алдын ала даярдык көрүп, керектүү буюм тайымын алат дешет. Бирок мен мынча убакыт чыдамак эмес окшойм. Кыштын ушул жака чейин снегоходдор менен келишет. Жайдын күнү аттар менен. Көбүнчөсү жөө келип атышат да туристтер. Чыгып бараткан таркатмада жеттик, мынакей достор, биз ушуга келатканбыз. Кайдан да 1 саат басабыз, жолдун жарымысын эле басыбыз. Уламайке кеттик ылдамыраак. Достор, акыры 1 сааттан ашык жол жүрүп атып, биз Шаркатмага келдик. Буга азырынча ушул туристтик маршрут калыптанбаганы да себеп болду окшойт. Айтмакчы, Шаркатма 2600 метр бийикте жайгашкан экен. Ушкун, таза аба, мына ушундай пейзаж мага абдан эс алуу жакты. Ал эми мен кесиптешим токтосун, азыр эмне кылып болду экен? Өзүңөр көрүп тургандай, Жыргалаң шаарчасы эң кичинекей шаарчалардын бири. Ушул тоонун үстүнөн алаканга салгандай эле көрүнөт экен. Калктын саны бир 1000ден ашат. Жергиликтүүлөр болсо мал менен жасакташат. Шаарчада мектеп, бала бакча, клуб, китепкана, оорукана иштейт. Мындай жаратылышы кооз жерге биринсерин саякатчыларды тартып, акча табууга аракет кылгандар бар. Алардын бири бүгүнкү бизге гид кызматын көрсөтүүчү Эмиль Ибаков. Эмиль алгач бизди шаарчадан анча алыс эмес, Тулпарташ деп аталган жерге алып жөнөдү. Анын айтымында, элет элүү үчүн ал жердеги таш чоң сыймык. Бул жакка келген эс алуучулар таштын жанында сүрөткө түшүп, уламышын угушат. Бийиктиги 5 метрдей болгон таштын уламышын айылда билбеген жан жок. Коллегенде Манас атабыздын жардамы тийген экен да, ушул жерге келгенчи. Жана калмактар, башкалар келип туруп согуш башталып атканда ошондо келип туруп тулпар менен ушул таштан учуп, анан кийин жанагы калмактардын ортосуна түшүптөрүн баарын кырып, ошо менен чачыраткан экен. Ошондон Тулпар таш болду. Ошондон кийин тулпар таш болду. Азыр биз чыгып көрөбүз. Жок болбойт экен. Ошентип Эмиль бизди Турналуу көл деген жерге алып жөнөдү. Азыр биз деңиз деңгээлинен бир 2,5 миң метр бийиктикте жүрөбүз. Бүгүн Эмиль байкенин машинеси жакшы жүрүп берди, себеби аба ырайы жакшы болгондуктан 1-2 сааттык жолду кыскартып 1 саатын унаа менен келдик. Мындан ары биз жөө барабыз, дагы бир 1 сааттай убакыт бар деп атышат. Анан биз Турна көлгө жетебиз. Ал эми тоодон мындай жеңил чыгыш үчүн мына ушундай таяктар жардам берет. Байке. Мына жетип калдык, мына жана Турналуу көл деген мына ушул жер. Келгиле көргүлө, кана. Мы сделали это. Токо наконец дошел. Все, купаемся. На самом деле Турна көлү аз эле калдык, где-то бир 15-20 мүнөттүк жол. Бул жерде как перевалочный база. Келип туруш жерден ушундай шутка кылабыз. Анан ушу көлүбү дейби? Ушу. Бирок деген кээ бирөө түшүнгөндөр айтат да, көлүңө рахмат, бирок деген аябай биз жакшы басып сергип келдик деген сөздөрдү айтышат да, түшүнгөндөр. А кээ бирөө настроение түшүп калат, ушул жерге келип отуруп, көлүң ушул эле деп. А бирок настоящий көл алдыбыз да, Кудай буйруса азыр 15 мүнөттө жетебиз. Ошентип 1 саатка жакын жөө басуудан кийин Турналуу көлгө да жете келдик. Бирок тилекке каршы турналарды көрө албадык.
Чакан көлдүн кооздугуна сөз жетпейт. Бул Турналы көл өзү көптөн бери турат. Анан кийин өзүбүз келип кеткенбиз. Анын аябай жакшынакай жер экенин көрүп туруп, анан кийин туристтерди алып келе баштадык быйыл. Буюрса аябай жакшы мындай популярный жер болуп келатат. Турналар, кадимкидей турналар келип, ушул жерде конуп, өзүнүн балапандарын багып туран учуп кетишет. Азыркы тапталар көрүнбөйт. Ушул Бирок кээ бир саякатчылар келгенде болуп калат турбайбы турналар, ооба, болуп калат. Кээ бирлер булар деген оюн салып, анан кийин учуп, өзүнчө шоу көрсөтөт да биякта, аябай кызыктуу болот. Бүгүн жок экен. Бүгүн көрүнбөй атат. Балким кечке жук келишет. Биз көбүнчө бияка түштө келип, кечке чейин келип, анан кийин кеткенде ушул көрүп калчу. Учурда Эмил Ибаков өз күчү менен ушул өңдүү кооз жерлерге тур ачууга аракет кылып жүрөт. Бирок мындай жеке фирмалардын чамасы чак. Андыктан туризм департаменти же башкасыбы, кыскасы мындай жайларда жарнамалоого жардам берилсе. Себеби учурда жарнамадан эмес, кокусунан келип калган чет өлкөлүктөр көп. Деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктикте жайгашканына карабай, бул Турналы көл деп аталган көл абдан жылуу экен. Суга да түшкүн келет. Бирок биз суга түшкөн жокпуз. Балким буяка келген саякаттап, кийинки келген биздин саякатчылар ушул көлгө түшсө болот экен. Достор, биз Караколдогу атайын ашляпы саткан катарда турабыз. Мен бүгүн Жанар эженин жардамчысы болом. Силердин ашляпы негизи Караколдун визиттик карточкасы ашляпы деп айтсак болот. Караколго келген киши сөзсүз ашляпы жеп берет эмеспи? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Менден кандай жардам керек сизге? Сен азыр могу крахмалды суга мындай чылап туруп, анан кесип бири-бирден саласың да, аккуратненько, красиво. Ошол менен өзгөчөлүктөрү да болот. Өлчөмүнө да караш керек. Мындай кыласың да. Мына бирди мындай алдың. Анан мындай салып туруп, анан анын үстүнө кайра кыйыргачын. Бич красиво. Салда артына жасасаң красиво. Мындагы ашпозчулардын айтымында бул тамакты шаар тургуну бир күндө жок дегенде бир жолу жейт. Ашляпынын чындыгы рецебин бул жерде тургундардын эч бири айтпайт. Бир порциясынын баасы 30 сом. Мен жардам берген эжеке күнүнө 100 порция даярдап, баары сатылып кетерин айтты. Кыскасы, муздак тамакты сатуу кирешелүү эле бизнес экен. Болду эле. Кыйгачына. Арты менен салда, арты менен салсаң красиво көрүнөт. Ашляпы жеңил, окат жеңил эле жасалат дегендерге мына мисал берейин. Негизи кардарлар кандай болот? Биякта азыр атаандаштар да көп экен. Жаныңызда бар эле ашляпы сатып окат калып турбайбы? Ар бирлеринин ашляпынын дамы ар бири үчүн өзгөчө. Клиенттер ар ким өзүнүн вкусуна жараша жейт. Баарыбыздын өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Кудай буйрса. Иностранцтар келет. Биз да кол тилди билбесек да кол жалгалап, сүйлөшүп, түшүндүрүп, отургузуп беребиз. Эмне деп айтып бересиз азыр? Англичанин келип калса, эмне деп айтып бересиз? Эмне тамакты айтып бересиз? Кол менен эметебиз да. Анан алар дагы баягы биринчи келген болбогондуктан алар дагы түшүнүп беришет да. Акчасын калькулятор аткары мындай деп көрсөтүп беребиз калькулятор менен. Ар бир бизнес кирешелүү болуш керек да, по идее. Потому что мына газга уходит, биз деген реализатор болгондуктан бизге деген акча төлөп берет. А бизнесте деген почему элдин курсагын тойгузуп коюп эле иштебейсиң да. Кичине тыйын тутуп түшүш керек. Баары окшош тамак саткандыктан атаандаштык да күчтүү. Маркетингди колдонуп, жанындагы кошунамдын кардарларына бекер тамак тарата баштадым. Келиңиздер, муну бизге жеп көрсөңүз, силерге бекер эле. Эгерде жакса, эмкиде бизге келесиңер. Айтмакчы, эс алуучулар арасында Жапонияда бир топ жыл иштеп келген Сейтек мырза да бар экен. Ал жергиликтүү элдин коноктосуу шарттарын айтып, Жапониядан үлгү алчу жагдайларды кошумчалады. Мурда каракол менен бүгүнкү каракол абдан өзгөрүп баратат. Бүгүнкү каракол чындап эле Борбор Азиянын азыр айтып кеткендей Давосуна айланып баратат. Караколду эгер биз негизги бул жердин фишкасы эмчи айтканда туризм дей турган болсок, анда караколго жок эле дегенде мындай калктар жыш турган жерге караколго карталар керек болот. Караколдун шаары мененчи түшүнүктүү болгондой болчу. Мисалы картаны карап, эмне кай жерде турат, кантип барса болот деген оңой түшүнүктүү карта менен. Көчөлөр дагы деле караңгы. Бул коопсуздукка байланышкан маселе да.
ушуларга көп бурса, мындан ары дагы туристтерге дагы жакшы имидж пайда болот. Экономист Азамат Акинеев болсо Караколдогу туризмдин дараметин баса белгилеп, шаарды өнүктүрүү үчүн атайын стратегия иштелип жатканын айтты. Жыл бою иштей турган бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Грузияга деле барып жүрөбүз. Ал жерде ири дүйнөлүк гостиница тармактары ачылганда, мисалы Шангрила, Редисон, Хаят жана башкалар, анан ошондой гостиницалар ачылганда, анан негизги туристтик поток ошондо келе баштайт да. Азыркы көбүнчө Караколго келгендер бул backpackers деп коет. Булар көп акчасы жок, мындай студент сыяктуу туристтер да. Булар көп деле акча коротпойт, көп деле тейлөө талап кылбайт да буларчы. Киреше да алып келбейт. Биз негизги этап бул көбүрөөк акча төлөй турган, көбүрөөк маржинальность көбүрөөк боло турган туристтерди тарткандай бир шарт түзүшүбүз керек бул жерге. Чоң ири гостиничный тармактарды алып келип, жалпы сапатты көтөрүшүбүз керек да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн мындай туура инвестициялык климатты түзүп, шарттарды түзүп бериш керек. Көпчүлүк серепчилер шаардын туризмге ылайыктуу шартын айтышканы менен Караколдо чечиле элек көйгөйлүү маселелер дарбын. Ал маселелерди жергиликтүү тургундар өздөрү чечүүгө жең түрө киришкен. Аларга эл аралык уюмдар көмөккө келишет. Өткөн жылы шаардагы эс алуучуларды тоскон конок үйлөрдүн Каракол аттуу бирикмеси түзүлгөн. Мундагы ишкерлерге ЮСАИД атайын долбоордун негизинде конок тосуу маданияты, кардар издөө, кызмат көрсөтүү, кыскасы иш боюнча окууларды уюштурган. Максат сапаттуу сервис менен туристтердин санын болгондо да туруктуу эс алуучуларды көбөйтүү. Мындай окуудан өткөн Маданур шаардагы мыкты конок үйлөрдүн катарын толуктайт. Мейманкананын иштегенине 10 жыл болду. Анын жетекчиси ишине жолтоо болгон учурларга мынтип токтолду. В Караколе нет другого альтернативного пути обогрева, кроме как... Биздин мейманкана кышында да иштейт, бирок жылуулук менен толук камсыздай албай келебиз. Турак жерлерди жылытуу бир гана көмүр же электр энергиясы менен ишке ашат. Каракол тоо лыжа базасы кмш өлкөлөр ичинде баасынын арзандыгы, жеткиликтүүлүгү менен айырмаланат да. Мындан улам кызмат акыбыздын баасын дагы көтөрө албайбыз. Кирешенин көп бөлүгүн көмүр, оттун алганга жумшайбыз. Суу маселеси дагы курч турат. Состояние обеспечить бесперебойное наличие воды. Дагы бир башкы маселе Кыргызстанда туризм тармагын аксатып жаткан автоунаа жолдору. Жергиликтүү фирмалар жаңы ачылып жаткан турларга жол салынса деген тилектери күч. Эми мынтип аларга жол эмес, Караколго алып келүүчү чоң жолдун сезондо бүтпөй турганы бир топ ыңгайсыздыкты жаратууда. Каракол шаарындагы ички жолдор деле чеке жылытпайт. Совет доорунан бери эскилиги жетип, эптеп жамаачыланган. Анткени менен Каракол шаарындагы демилгелүү жаштар мындай чоң маселелерди чече албаса дагы эл аралык уюмдар аркылуу шарт түзүп берүүгө аракет кылып жатышат. Өзүңөр көрүп тургандай Караколдун дарыясы мөңгүдөн агып түшүп, шаарды аралап барып көлгө куят. Бирок буга чейин ушул Каракол суусунун дарамети туристтик багытта эч колдонулбай келген. Жакын арада жаштардын демилгеси менен дал ушул жерге муниципалдык сейил багы куруу пландалууда. Ал дүйнөлүк стандартка ылайыкташтырылып, эгер конок үйүнө эс алууну каалаган туристтер ушул жерде жайгашкан кемпинг үйлөрүнө келип эс алса болот. Албетте, Караколдун туристтик дараметин байкаган эл аралык уюмдар жергиликтүүлөрдү конок тосууга үйрөтүп, колунан келгенче окутуп жатышат. Бирок мамлекет программада кеп болгон көйгөйлөрдү чечүүнү колго алса, Каракол жайыгышы дебей, накта курорттук аймакка айланаары шексиз.